Мухаммедкалы Дүшкевич, эми представление бергенде эч кимди жамандабайт го. Анын көрөбүз го кандай иштейт экен. Туурабы? Бир азыр бир нерсени айта кетсем, министрлер азыр коркоктор болуп калды го. Соц тармактарды коркуп, эмне жазып атат, ошону күн түн менен карап, эмне менин жөнүндө жазып койду деп ошону отурушат да. Башкы прокуратурага келбей келбесе экен. Ошондуктан азыр министрлер көбүнчө чечимди чыгарбай эле жүрүшөт да. Чечим мындай чечкимдүү министрлер керек. Саясий эрк болбосо эч мындай биз эчтекени кыла албайбыз анда. Вот ошол киши чечкимдүү киши, себеби бизде международный протоколдо иштеген турбайбы? Эми чындыгында международный протокол мындай көп эле нерсени чечпейт, бул биздики мисалы. Төраган тапшырманы алып барышат, ошол эле жумуш. Дастан Далабаевич, азыр эми министрлер үстүнөн өзү мыйзамдан корккон жакшы. Мыйзамдан мейли корксун, мыйзамдан корксун. Мыйзамдан коркуш керек, мыйзамды сыйлаш керек, мыйзамды так аткарышыбыз керек. Анан азыр министрлер үстүн көп ошол иш жүзүндө өзүлөрүн көргөзүп атышат. Көргөзбөгөндөр, кээ бирлери эми туура эмес жүрсө, туура эмес иштерди кылса кетип атышат. Анан эми азыр Азамат Чыңгыз Азаматовичтин кандидатурасы боюнча Ирина Юрьевна да айтып атат, сиз да айтып атасыз. Сөзсүз эле үн чыгарып кыйкырыш керек эмес, бирок өзүнүн ишин так аткарган адис катары азыр келип атат. Ошон үчүн мен ойлойм, ишеним көргөзүп колдоп берсеңиздер, Чыңгыз Азаматович өзүнүн жаңы министрдин ишинде өзүн көргөзөт деген ишенич абдан чоң. Жок, колдоп беребиз. Суроолор бар да. Англис тилди билеби? Чыңгыз Азаматович. Урматтуу Дастан Далабаевич, сурооңуз үчүн чоң рахмат. Англис тили эркин эле сүйлөйм. Жакшы сүйлөп аласызбы? Ооба. Не со словарем? Далилдеп берейинби? Ну хорошо, не надо. Анда ти элчиликтер жөнүндө айта кетсем. Эми сиз келгенде элчиликтерди чыныгына караш керек болуп атат да. Көбүнчө деңгээли төмөн өтө төмөн. Ошолорду карабасак болбойт го. Уят эле кылып атышат. Жарандар менен жолукпай эле жүрүшөт. По-моему, вот надо с ними вам поработать в первую очередь. Есть какие-то у вас уже заметки, предложения? Урматтуу Дастан Далабаевич, сурооңуз үчүн чоң рахмат. Сөзсүз түрдө ушул сунушуңузга биз көңүл бурабыз, эске алабыз. Ар бир талапкер боюнча тийиштүү изилдөөлөр жүргүзүп, талдоону кылып, андан кийин тийиштүү чечимди биз кабыл алабыз. Жалпысынан айткым келет, тышкы иштер министрлигинин тутумунда көпчүлүгү бул кесипкөй, тажрыйбалуу, жогорку билимдүү, мамлекет үчүн күйгөн кишилер, адистер иштейт. Ошон үчүн сиз жакшы билесиз, жакшы дипломатты даярдаш үчүн бир топ жыл керек. Ошон үчүн ар бир талапкерге, ар бир кадр боюнча мындай таразалап чечимди кабылышыбыз керек. Туура айтасыз. Ошондуктан МИДтен ким жакшы иштегендерди ошону посол кылыш керек. Журналисттерди мен силейм, бирок журналисттерди сразу мелчилик кылып алып анан көрүп атабыз го мына каяка келдик биз. Ошондуктан ошону карагыла. Уят эле болуп атабыз мындай эл аралык деңгээлде. Рахмат. Рахмат, сөзсүз түрдө. Рахмат. Карайбыз.